下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风筝。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Акыры үйкө уясына кайтып келди го. Муну карачы. Карасаң муну. Бул Шуу мугалимдин сага берген нерсеси. Мага бердиби? Карачы. Өмүрүңдө ушундай жакшы жүн моюн орогушту тагынып көргөн эмессиң да. Жарашыктуу, анын үстүнө чет жерден алынып келинген экен. Карасаң мына бул жер. Ай. Бул Шу апаң деген ким? Мага эмнеге тартуу кылды? Ал менден назик сүрөт тартууну үйрөнгөн апа. Менин сага алып келген кийимим кичине болуп калбадыбы? Сен кийбегенден кийин ысырап болбосун деп ойлоп, ошону ага бергем. Ал аны бекер албай, бул моюн орогушту сага тартуу кылды да. Мага алып келген кийимди сен ага берип салдыңбы? Ооба. Мен деле элдин арагын бекер иче берсем болбойт го. Ал эмне кылганың? Ал деген менин кийимим да. Менен сурап койбой ага берип салдыңбы? Жарайсың. Кайра алып келип бер. Ойбой, бул эмне дегениң? Кайраса болмок беле. Киемби, кийбейминби? Ал менин ишим. Эгер мен кийбесем кыздарым кийет. Ага эмнеге бересиң? Капырай. Бул кемпир деле уялбайт экен. Чет өлкөдөн алып келсе да. Тыбыт болсо да. Бир эле моюн орогучко. Ал уялбай менин кийимими алмашып салдыбы? Ал аны алгандан кийин ыңгайсызданып, уялгандан бул моюн орогучту сага берди. Сага чоң рахматын айтты. Сен аны албайм деп калжаңдаба көп. Калжаңдаба? Уяңмантаң. Мен ал жөнүндө сүйлөсөм кыртышың сүйбөй калды го. Уяңмантаң. Эгерде ал 28-29 жаштагы бийкеч болсо, эсиңден адашты десе болот эле. Ошол бир картаң кемпирге көңүлүң түшүп калдыбы? Ай болду, дагы калжаңдап турасыңбы? Биздин бул мамилебиздин сен чаташтырбагың. Биз болгону достук эле мамиледебиз. Жөн эле достук мамилеби? Ким ишенет? Ал болгону бир картаң кемпир го. Тилиң кандай ачуу сенин. Шуу мугалим сен ойлогондой эмес, анын алган тарбиясы, маданияттуулугу, кең пейилдүүлүгү сенден 1000 эсе артык. Билсең. Уяңмантаң. Айтканыңа тур. Ал менден 1000 эсе артыкпы? Бул айдан ачык. Эмне болду? Муну сен айттың. Эмне болду? Ал менден 1000 эсе артык да, ошондойбу? Макул анда. Мен ал муну. Ата, бул эмне кылганыңыз? Сен ашачы коюңуз ата. Апамды эмнеге уруп жатасыз? Ашачы. Эй, ата коюңуз болбойт. Коюңуз ата. Сен дагы мага коюңуз ата, коюңуз бар буя. Апа, тоңба. Уяңмантаң. Колуңду тийгизбе. Менин сөзүмдү ук. Бизди баягыдан бери жактырбай жүрөсүң. Ал кемпир менен менден 1000 эсе артык дейсиң. Анда барып ошон менен өмүр сүр. Апа. Апа эмне дегениңиз? Ой, койгулачы. Кетсең кайтып келбе.
Ата, чоң апама эмне кылдыңыз? О катыңды кыл. Мага кыр көрсөтүп бир болбойм дейт. Кыйын болсоң кайтып келбе. Мен жалгыз калып кулак мээм тынч болот. Тааңсыз жүрдүм. Сөргө, эмнеге келдиң? Жумушуң барбы? Ооба. Болду. Бир аздан кийин ойнойлу. Айта бер. Кайтып кел дейсиңби? Ага. Чоң апам да келбейт. Сен да келбейсиң. Бул эмне кылганың? Атамды көрсөм эле жиним келет. Өзүм кыйнагым келген жок. Сизге айтайын. Чоң апам азыр эжекемдикинде. Ал келбейт. Атамдын көргөн күнүн ойлоңуз. Тамагын жасап, кийимин жууй турган адам жок. Мен болбосом кайрычыга айлана турган болду. Айтып коеюн Сөргө. Ага, сооп жок. Эй, Анын эмне кылганы? Канча жыл болду? Шияу агайдын иши үчүн апам менен эрегишип, азыр экөө бир төшөкөдө жатпай турган болушту. Бир нерсе болсо эле апамды күнөөлөйт. Азыр ал бир картаң кемпир менен байланышып жүрөт. Бул эмне кылганы? кандай болсо да апам менен атамдын жашабай калышына ишенбейм. Ага. Мындай кылалы. Экөөбүз эжемдин үйүнө барып, чоң апамды алып келели. Сага айтып коеюн. Барган менен пайда жок. Эжем көп кабаттуу үйдө турат эмеспи? Апам рахаттанып жатса керек. Ал киши келбейт. Менимче атамдын сазайын ушинтип бериш керек деп жатат. Эй, мунуңуз какаганга муштаган эмеспи? Юе, тамак ич. Курсагым ачкан жок. Ай. Курсагың ачпаса да убагында тамак ичүү керек. Болду, жазганың токтот. Айттым го, курсагым ачкан жок. Ай, муну апаң сага атайын, ушу тамакты жасайм деп, эртең менен эрте туруп убара болду. Ичпейм дегениң кандай? Апа, сизге айттым эле го, мындан кийин эттин майы жогун тандап алыңыз деп. Унутуп калгансызбы? Майлуу болгону жакшы эмеспи? Арык этти эмне кыласың? Майлуу эт семиртет, майы жок эт сиңимдүү болот. Ойбой, ай, силер окумуштуу адамдар кызыксыңар. Оозубузга эт тийгенде бир нече жыл болбой жатып, талдап кирдиңер го. Мына мен апаң өмүр бою эле майлуу эт жеп келдим. Эч нерсе болгон жокмун го. Кайдан эч нерсе болбойсуз? Кан басымыңыздын жогору экенин билбейсизби? Менин кан басымымдын жогору болгону атаңа ыза болуп, силерге сарсына болгондон пайда болгон. Болду. Айтпай эле коеюн. Мындан кийин өз эркиңиз болсун. Эми оң болду. Уе, келип тамагыңды ич. Апа, мына баратам. Келе кой. Апа, бул жакта жүргөнүңүзгө көп күн болду. Чын эле кеткиңиз келген жокпу? Эмне менден ташадыңбы? Кууп жатасыңбы? Бул эмне дегениңиз? Сиз бул жактан күндө менин тамагымды даярдап, уени мектепке алып барып турсаңыз, мен кайдан куумак элем? Бирок, сиз кетпесеңиз атам кандай күн көрөт? Анын өзү бол өзүнө. Ким аны кош көңүл бол дептир? Апа, бул сөзүңүзгө мен таптакыр ишенбейм. Атам андай адам эмес. Атам жаш кезинде кош көңүл болуп көргөн эмес. Эми 60 жаштан ашканда мүмкүн эмес го. Кызым-ай, атаңды түшүнбөйсүң. Атаң кемчилиги жок, жаралган асыл адам эмес. Болду. Аны сүйлөшпөй эле коелучу. Хуазы. Келип тамагын ичпей. Эмне кылып жүрөт? Хуазы ишканасынан көңүлсүз жүргөн окшойт. Кечинде жумуштан чыккандан кийин байкелери менен бирге арак ичип, жер жазып көңүлүн көтөрдү. Ай, Зөйр, мен ошол ишти сага айтайын дедим эле. Хуазы дайым эле алды күндө тура бергени болбосу. Сен жол жүрүп анын жумушун алмаштырбайсыңбы? Хуазы 40 жаштан ашкан адам. Маалыматы төмөн. Жумуш алмаштыруу оңой эмес.
ага кечки курска катышып диплом алып ал десем, ал диплом алсам да жетише албайм дейт. Болду. Өзү билсинчи. Куазы, жаш кезинде таланттуу бала эле го. Мен үчүн үй бүлөбүздөгү түйшүктүн бардыгын ал жалгыз аркылап, убактысынын баарын балам экөөбүзгө арнады. Азыр коом абдан тез өнүгүүдө. Таланттуу болгону менен эми жетишпейт. Кош дей. Ай, Кубазы, тиштенип отурбай мага бирөөнү жегизип койсоң болот. Жемге тийбе. Сен баарын жеп жутуп алсаң, мен эмнени ойнойм? Кубазы, булай да багың ачылбады го. Мынтип утула берсең, акчаңдын баарын бул жерге калтырасың го. Эй, Санли, сенин сарсанаа болуп жатканың бекер эле го. Кубазынын үйүндө чоң долбоорду түзгөн Чинхуаны бүтүргөн адам бар. Анда акча деген бар. Бул утулганы кеп эмес. Башка нерсени кеп кылсаңар болот. Бүтпөс болду го. Же эмне бул талкуу? Силер ким болосуңар? Мугалим, мен Уяң Уиго. Мен Уаң Урбау. Мугалим Ниңзы. Силер киргиле. Азыр ар бир жаран өз абалы менен тааныштырды. Чынында керемет. Бирөөңөр жакшы кызматчы болсоңор, бирөөңөр мамлекеттик ишмер, дагы бирөөңөр аскер адамы болуп турсуңар. Айрымдарыңар шериктештикке жооптуу экенсиңер. Дагы көбүңөр жумуш менен камсыз болуп турсуңар. Дагы бир канча замандаштарыбыз айылга барып, ошол жерде калып, жаңы замандын дыйканын айланыптыр. Замандаштар, менин айтайын дегеним, баарыңар мыкты адамсыңар. Силер мамлекетибиздин эң кыйын учурун башыңардан өткөрүп, кыйынчылык, азап көрдүңөр. Бирок силер өжөрлүк менен ушул күнгө жеттиңер. Силердин башыңардан өткөн баардык азап өз өмүрүңөрдү эң кымбат байлык айландырууга өбөлгө болду. Силер сөзсүз мамлекеттин таянган күчүнө айланасыңар. Балдар, тагдырга баш ийбегиле. Жеңил ойлуу болбогула. Силер ак эмгекке үйрөнүп, өз күчүңөргө ишенип, алдыга умтулушуңар керек. Кубазы, көп жылдар өттү. Мен кайрадан жаш кезибизге барып калгандаймын. Бирок биз жаш эмеспиз да. Сен билесиңби? Убагында сен дирижерлык кылып, аларга хор ырдатып турганың. Көз алдыма ошол жылдардагы Кубазыны элестетип кеттим. Ошондойбу. Жыйыр. Иш жүзүндө бүгүн мен жумуштан катуу кыйналдым. Эмне болду? Мектептин куттуктоо салты аяктаган кезде Козы, Урбау, Ниңзы үчөө мугалимге эмне дегенин билесиңби? Эмне деди? Ал үчөө мугалимге ийилип салам берип, эми өмүр бою Бейжиңге келбей турганын айткан.
Эмне үчүн? Алардын ал абалын мен түшүнөм. Бул шаар аларга мүнөздүү эмес. Алар көптөгөн жаны ачыган, чөккөн көздөргө карагысы келбейт. Өздөрүн көнүп калган эле кедей топурагына барууну каалашат. Ошол жер алардын көнгөн жери, ошол жерден гана алар тынчтык менен кадыр-баркка ээ боло алат. Мен түшүндүм. Алло? Сиңдим, мен. Ооба, таанып жатам. Эмне болду эже? Чын эле кайтып келбейсиңби? Ай, жана биздин үйдөгү чал эмне кылып жатат? Ойбой, аны сурабай эле кой. Сен кеткенден кийин тамак жасаса идиштерин калдыр-шалдыр этет. Кайсы бир күнү картошка туурайм деп колун кесип алды. Мен болбосом ал тамак иче албай калмак окшойт. Менин оюмча, ага жардамдашканың оң. Ал тамак иче албай калса эмне болот? Койчу эжеке, эмне мынча ачуулусуң? Ал кемпир экөөнүн ортосунда эч нерсе болгон жок. Ал өз оосу менен айтпадыбы? Ал кемпир миң эсе менден өйдө деп. Ой, бул эркектер кайдаган айта берет да. Ой, булардын көзүнө бирөөнүн аялы бирөөнө кыз көрүнөрүн билбейсиңби? Ошону айтпайсыңбы? Ай, болду. Мен чоң кабат үйдөмүн. Хуазу менен Зуйр экөө мени күтүп жатат. Кичинекей үйө жанымда. Мен кетким келген жок. Ушу жакта эле тура берем. Коюңуз. Аша чаап кетпеңиз. Ал жакта тура берсеңиз, ага 2 күндөн кийин барып сизди алып келип калат. Ал келип алып кетем десе да барбайм. Ай, сиңдим. Аны аңдый жүр, макулбу? Эсиңде болсун. Эми тамак жасап бербе. Макул, трубканы койдум. Алло? Аялыңыз мен берген мойын орогучту тагындыбы? Тагынып мойнуна ороп алды. Жактырдыбы? Жактырды. Өмүрү мындай кымбат орогучту мойнуна ороп көргөн эмес. Кайсы бир күнү кенен короом бар деп мага айттыңыз эле го. Ошону барып бир көргүм келет. 4 тараптуу короо. Жөнөкөй эле бир короо. Элдери да мен сыяктуу карапайым. Кызыгып көрө тургандай деле эч нерсеси жок. Эмне? Мени чакыргың келген жокпу? Мен эч болбоду дегенде, сизди үйүмө чайга чакырдым го. Сизди кабыл албайм дегеним жок го. Анда сүйлөштүк. Качан барсам ыңгайлуу болот? Качан болсо да бара берсеңиз болот. Анда эртең барайын. Мен жубайыңызды көрүп, аны мага кийин бергенине рахмат айтам. Аны көрө албайсыз. Мен жубайым кызымдын үйүнө бала караганы кеткен. Ошондойбу? Анда болду, сүйлөштүк. Эртең сиздердикине барайын. Мага бул Бейжиңдин 4 жактуу короосун жакшыраак айтып берип, кандай тарыхка ээ экенин баяндап бериңиз. Макул. Мен эртең келип алып кетейин. Макул. Ооба. Сүргү, эмне чаңдатып жибердиң? Эртең мененки тамагың сиңбей калыптырбы? Ой, Илю апа, эмне дегениңиз? Атам таң атпай шыйрагымдан сүйрөп алып, бүгүн үйгө маанилүү конок келет деди. Анан тазалап жатпайм. Маанилүү конок? Апаң үйдө жокто, ал маанилүү конокту үйгө алып келет бекен? Кайдан билем? Тепкичтен абайлагыз. Биринчи биздин сүрөт дубалды көрүңүз. Ойбой, бул сүрөт керемет экен го я. Ооба. Оюсу кандай назик. Муну кирпичтен ойгон дубал деп атайт. Мындай оюлар Бейжиңде көп, бирок кирпич оймо өнөрүн Бейжиңден экинчисин таппайсыз. Байкашымча сүрөт дубал менен бул коро окшош. Бардыгы тең Луңжинин бабаларынан сага калган го. Келиңиз, төргө өтүңүз. Мен сизге тааныштырып коеюн. Бул менин карындашым.
Карындаш, жакшылап көрүп ал. Бул Шу мугалим. Көрүп алгының? Эжекеси, саламатсызбы? Ооба. Чоң апа, саламатсызбы? Бул менин неберем Сүргү. Сүргү? Сүргү, атаң сени оозунан түшүрбөйт. Ай, ата, айтпадым беле. Чоң апам алып келген кийим. Бул ички үй. Жүрүңүз. Жок. Кайдагы кийим я? Тиги апанын кийип алган кийимин атам Токиодон алып келген. Я! Ким бул? Эжеке, мен. Ай, биздин чал эмне кылып жатат? Телефон чалып жатканым ошол себептен да. Агам дал сен айткандай экен. Эй, анын кандай бети жок, арсыз болуп кеткен я. Ал эмне кылды? Ай, ал жанагы кичинекей кемпирди ээрчитип келди. Жаңы эле мага тааныштырды. Я. Ай, эмне дегениң? Укпай калдыңбы? Жанагы кичинекей кемпирди ээрчитип келиптир. Азыр короодо жүрөт. Ага биздин үйдү короону айтып берип жатат. Ошондойбу? Ой, ооба. Бул кичинекей кемпириң жап-жаш сыяктуу. 60 жаштан ашкан адам деп айтууга болбойт. Бети аппак экен. Интеллигент аял сыяктуу. Сүргүдөн уксам, кемпирдин кийип алган кийими агам алып берген кийим экен дейт. Чын айтасыңбы? Анда үйгө кирип баратышат. Эжеке, мага ал кишинаңды дедиңиз эле го. Мен бекер отурган жерим жок. Мындай жагдай болгондон кийин сизге коңгуроо кылып жатканым да ошол. Буга сиз кайгырып кетпеңиз. Сүргү да үйдө. Бир аздан кийин трубканы коюп, уктоочу бөлмөбүзгө барып байкайын. Алло. Алло. Апа, кайда барасыз? Мен кеттим. Каяк, апа? Кайда бармакчысыз? Кайда барасыз, апа? Кайра келесизби, апа? Кайда, апа? Апа. Ишиң болбосун. Келиңиз. Менин чай демдөө чеберчилигим деле жок. Бардыгы чыны идиштер эптеп че туруңуз. Бул чайың болот. Абдан даамдуу. Мен чайга да карабайм. Караңыз. Бул жыпаргүл чайы. Арзан эмес. Айтпай эле кой. Бул сүрөттөрүңүз эмеректердин баары тең жөнөкөй эмес экен. Ойбой. Хуаң Бинхоңдун түзүлүшүнүн сүрөтү бар экен да. Эмеректердин баары кызыл жыгачтан жасалган го. Көзүңүз өткүр экен. Айткандай эле Луңжинин кожоюнусуң. Бардыгы байыркы буюмдар экен. Мына бул түзүлүш сүрөт, бул эмеректердин бардыгы Луңжинин атасынан бери келатат. Ушул үйгө окшош. Көп жыл болду. Ай, мен дагы өзүм тарткан сүрөттү ала келгем. Менин тарткан сүрөтүм. Жакында эле тарткам. Мага жакшыраак жол көрсөтүңүз. Жакшы экен. Эй, эмне шыгаалап турасың? Келдиңби? Убагында келдиң. Карачы. Биздин үйдө укмуш пайда болду. Карачы, караңыз. Мына ушундай. Көрдүңбү? Тийинде апам үйдө жок кезде бир кемпирди алып келип алды. Атам аялдардын көңүлүн бурууда. Абдан чебер экен го. Сен эмне кылып жатасың? Ай, мага сары түстөгү сүрөттү көрүүгө да уруксат берчү эмес. Мунусу өрт койгонго барабар болот. Бизди шам жакканга уруксат берчү эмес. Жетет болду. Ар кайсын сүйлөбө. Эмне деп жатасың? Ой, апа. Ой, чоң апа, сиз кайдан келип калдыңыз? Ой, эжеке, тез эле келип калдыңыз го. Өтө аша чаап кеткен жоксузбу? Мунуңуз. Болду, айтпай эле кой. Чоң апа. Ай, мындай турчу. Чоң апа. Сүргү, кармасаңчы. Апа. Макул. Уяңмантаң.
Чоң апа. Ойбой, сен қачан келіп қалдың? Рас болбодубу? Оса, мен сени таныштырып коеюн. Сиздин жубайыңызбы? Ооба. Жакшы болду. Саламатсызбы? Менин атым Шуянжу. Болду. Тааныштырбайлы кой. Сени менен таанышкым келбейт. Ойбой, чын эле менин кийимимди кийип алыптырсың го. Сенин бетиң эмне мынча калың? Жок, сиз эмне деп жатасыз? Эмне деп жатканымды укпай турасызбы? Капырай, маданияттуу болуп алып, кандай арсызсыз, а? Өнөрлүү экенсиң. Биздин мантаңдын башын айландырып алыпсың. Жан кийим сага жарашыптыр. Мен эшиктен аттай электеле сени үйгө киргизип алыптыр. Оозуңа келгенди сүйлөбө. Оозума келгенди сүйлөп жатамбы? Эгер келбеген болсом, эмне кыларыңды ким билсин? Сен өз эмне деп атасың я? Дегенің, мен эмне кылыптырмын? Менин сөзүмдү уккан жоксуңбу? Бул жашыңыз менен чоң апа, өзүңүз деле апа болгон чыгарсыз. Сени менен ызылдашкым келбейт. Айтып коеюн. Сени кабыл ала албайбыз. Мындан кийин биздин үйдүн эшигин аттоочу болбо. Түшүнгөн болсоңуз, дароо караныңызды жоготуңуз. Ай, сен дегиле такыр эле ашынып кеттиң го. Биз сүрөт тууралуу сүйлөшүп турганбыз. Эшиктен кире эле жатып, чууну салдың сен. Ооба. Мен кутурган катынмын. Мен кутурсам дагы тетиги окшоп элдин эрине көз аткан жокмун. Эмнеге кол көтөрөсүз, ата? Ага эмне болду дейсиз? Койгула ата. Коюңуз. Тура. Кет. Сениби? Мага кол көтөрөсүз. Ата. Сени азыр. Ата. Мына, мен сага азыр. Апа. Койгулачы. Ата. Болду апа. Коюңузчу, ата кебай. Мына сага. Сениби? Ата, болду дейм, ата. Болду. Ата, сабыр этиңиз, болду. Ой, токто. Ата. Мантаң, сен кетпе. Ата. Мантаң. Апа. Апа, келиңиз, бул жерге отуруңуз. Сабыр этиңиз. Келиңиз, апа. Келиңиз, отуруңуз. Орун алыңыз. Отуруңуз. Келиңиз, апа. Сабыр этиңиз. Ай. Шу эжеке. Ойбой. Аябай уят болдум. Шу эжеке, сизге абдан уят болдум. Мен тигил кутурган катын үчүн кечирим сурайм. Сиз неге кубанып атасыз? Мен ушу жашка келгени аялы күйөөсүн менден ушунча кызганарын ойлонбоп турмун. Алгачкы жолу ушундай ишке жолугуп отурам. 30 канча жылдан бери биринчи мындай ишке кабылышым. Өзүмдү бактылуу сезсем болот окшойт. Ал кутурган неме оозуна келгенде оттой берет эмеспи? Кайдагы ойго келбеген нерселердин баарын айтып, аны... Убаң устат, мен сени эч качан мындай деп ойлоп турмун. Кандайча аялыңа кол көтөрөсүң? Сиз үчүн ачууланып жатам, Шу эжеке. Мындай кылалы. Эртең сиздикине барып мен кечирим сурайын. Болду. Биздин үйгө эми барбай эле кой. Ха? Убаң устат. Шу эжеке. Апа, атам бүгүн сизди капа кылды. Мен эми аны менен сүйлөшөм. Мудур, акылың барбы жокпу? Мындай сүйлөөгө кантип оозуң барды? Ай эже, сиз аны көрбөй калдыңыз. Атам апамды жерге чалкасынан түртүп сала жаздады. Ал атаң да. Айтып коеюн, атаңдын апаңа кол көтөрүүсү туура эмес. Ошентсе да атаңарга каяш айтканыңар туура болбойт. Эмнеси болсо да мен аны менен сүйлөшөм. Ал апамдын бүгүн эле эмес. Анын бул кылыгы Шияу агайдын окуясынан бери келет. Апам бир күндө тынчтык көргөн жок. Уяң деген эме? Жанагы кемпир үчүн мага кол көтөрдү. Эми аны менен бирге жашай албайм. Ой эжеке, сабырдуу болуңуз. Агам менен бирге турбаганда ким менен бирге турмак элеңиз? Канча жашка келдиңиз? Айтып коеюн. Эгер ажырашсаң, жапа чеге турган биз аялдар эле болобуз. Билесиңби? Аны менен бирге кантип жашайм? Ал ачык эле айтты го, жанагы кемпирге жетпейсиң деп. Ал кемпирдин көзүнчө мени түртүп жиберди. Эми кантип аны менен чогуу жашайм? Апа, аны менен чогуу жашабай эле коелучу. Өзүңүздү кармаңыз. Камсанабаңыз. Уулуңуз сизди багалат. Болду. Эмне деп жатасың? Менин чоң атам жаман адам эмес. Барган сайын сөзүң сөз болбой баратат. Бул ким? Менин чоң апам, менин чоң атам. Эрди катындын урушканы турган иш. Элдер кайра жараштырууга аракет кылса, сен болсо кайдагы ажырашканды айтасың да. Жиндисиңби? Сен көргөн жоксуң да.
Атам апамды түртүп жиберген. Койчу, кичине бир нерсе болсо эле чоң апамды багам деп чыкканың жакпайт. Кантип багасың? Алдагы алган айлыгың менен чоң апамды кантип багасың? Эмне? Мен да шылдыңдап турасың. Кетчи. Качан болсо кыпчылып жүрөсүң. Чоң апамдын ачуусу тарады. Өзүбүздү колго алып, ачууланган токтотолу. Мындай кылалы. Мен атам менен жакшылап сүйлөшөйүн. Сизден келип кечирим сурасын. Ошондой кылсак эле бул иш бүтүп калат да. Сиз атам менен бирге жашабайм дегениңизди оозуңуздан түшүрбөйсүз. Канчага чыктыңыз? Атам менен бирге жашабаганда ким менен жашап? Кантип күн көрөсүз? Сүргү, сен мага акыл айтпайлы кой. Мен жашабайм дегенден кийин жашабайм. Жок, чоң апа, мен сизди коркутуп турган жерим жок. Сиз мындай кылсаңыз, анда биздин үй бүлөбүздүн очогу өчөт. Ошону айтсаң? Ой, ага, келдиңизби? Мунуңуз эмнеңиз? Жарайсың. Мени менен жашабайм дейсиңби? Жашабасаң жашабайлы кой. Макул. Мурунку лауш яунун абалына калдың эле. Бүгүн эми бул ишти чыгардың. Мен дагы сени менен жашабаймын айтып коеюн. Уктуңбу? Жок дегенде сиз минтпеңиз. Макул. Апа. Айтканыбызга туралы. Мени менен жашабасаң кой. Эртең эле башкармага барып, ажыраша турганыбызды айтып, икебизди бузалы. Эртең ким барбаса, ушул болуп калсын. Кайсы? Макул. Муну өзүң айттың. Апа. Таң эле токтоттук эле. Отуруңуз, апа, отуруңуз. Бул эмне кылганыңар? Эмне болсо да акылдашып иш кылууга болот го. Бул эмне кылганың? Аркы корого көчөсүңбү? Ата, койчу ата, кайда барасыз? Ата. Сен жогол. Апа. Кайда барасың сен? Өзүңүздү кармаңыз. Отуруңуз, кел. Камсанала. Камбасыңыз көтөрүлүп кетет, апа. Коюңуз болду. Бул эмне дегениңиз? Өзүңүздү кармаңыз, болду. Апа, бул эмне кылганыңыз? Эртең менен эле баары жакшы эмес беле? Деле калып эле атам менен согушуп калыпсың го. Ошону айтпайсыңбы? Апа, бул эмне кылганыңыз? Аябай ыза болуп калдым. Жашагым келбей калды. Апа, ар кайсын айтпаңызчы. Болду. Силер ар кимиңер келип мага акыл айтпагыла. Мен абдан чарчадым. Апа. Эжеке. Апа. Айткылачы. Силердин үй бүлөңөрдө мындай чоң иштер алганда, агам менен жеңем командировкага кетти. Алар келгенче чоң үй бүлө жок боло турган болду. Эжеке, менин айтканыма көнбөсөңүз, анда менин да аргам жок. Экөөңөрдү ошол жерге чакыртып барып, жашоочулар комитетинин улуу башчысынын эмне деп айтаарын угузганга мажбур болом. Бул менин ишим. Жашоочулар комитетинин эмне иши бар? Жашоочулар комитетинин даражасы бийик. Бирден бир абройлуу өкмөт. Сиз ага менен ажырашам десеңиз, ала балыңарды айтыңыздар. Экөөңчө ушул жерде отурасыздар. Биздин кары башчы эмне деп айтаарын уккула. Башчы, буларга бир нерсе деңизчи. Макул. Силер экөөңөр ыңгайлашып отуруңлар. Ала балыңар тууралуу сүйлөшөлү. Сиздин алтындан кымбат убактыңызды албасак эле сүйлөшөлү. Сүйлөшө турчу эч нерсе жок. Экөөбүз айта турчу дагы эч нерсе жок. Менин бир эле ооз сөзүм бар. Ажырашам. Ойбой. Кантип эле бир ооз эле сөз болсун. Сөзүңдүн маанысын түшүнбөй калдым да. Экөөңөр теңер ушул айылдын тургундасыңар, туурабы? Биздин аймактагы коомдун туруктуулугу менен үй бүлөнүн бекемдигин, үй бүлөдөгү ар кандай кыйынчылыктар менен коомдогу болуп жаткан түшүнбөстүктөрдү чечүү менин башчылык милдетим. Мындайча айтканда, силердин үй бүлөңөрдөгү ишке биздин жашоочулар комитети келүүчүгө укугу бар. Азырынча ажыраш үчүн кол кое элек экенсиңер. Башчы катары мен силердин никеңердин бузулушуна жол бербөөгө аракет кылышым керек. Бул сөзүмдү экөөң түшүндүңөрбү? Түшүндүм. Мындай алып караганда сиздин айтканыңыз туура экен. Биз угушубуз керек. Анткени сиз даражасы бийик өкмөт өкүлүсүз. Башчы, мен түшүнгөн жокмун. Бул жер жашоочулар комитетиби? Күйөөм менен ажырашсам, жашоочулар комитетимне кийлиш алабы? Караңызчы. Ушул жашка келгени дегеле кишини укпайт. Жуаңмантаң, коркуп жатасыңбы? Мен коркот бекемин. Мен качан коркчу элем? Сабырдуу болуңуздар. Алгач үй бүлөңөрдөгү ишти мага айтып бергиле. Эме айтса айталы. Бирок бул ишти айтсак уят го дейм.
Атам менен чоң апам чынында иш башкаруу бөлүмүнө кетти. Эртең менен эле баары жакшы эле эмес беле? Айттым го сага, бүгүн жумушка барба деп. Өзүң болбой кеттиң? Жок. Ушул ишти ойлоп жумушумду таштап кайра келбедимби? Атам эртең менен туруп, өзүнүн туура эмес кылганын билди. Бирок бирөө сөзгө келген жок. Апам дагы кайрышып, бирөө сөзгө келбей урушуп кетишти. Жок. Ал жака эмнеге кетишти? Лүү эже экөөнү жашоочулар комитетине алып кетти. Лүү эженин болгону да жакшы болду. Лүү эже жашоочулар комитетине алып барып, ал экөөнү жараштырмакчы. Кимди издеп жүрөсүз? Мен жакшылап уктум. Арзыбаган иш экен. Ушу кичинекей иш үчүн ажырашмакчысыңарбы? Ушунча жашка келдиңер уят эмеспи? Ушул болбогон иш үчүн силер ажырашсаңар, мен жогорку башчылардын сынын учурайм. Уяң агай, сиз эжекеден кечирим сураңыз, кол көтөргөнүңүз чоң ката. Мындан кийин эжебиздин намысына тие турган сөз айтпаңыз. Жарайбы? Ага, сиз азыр эжекеме бир-эки ооз жылуу сөз айтсаңыз, бул иш ошону менен аяктап калат эмеспи? Ушул жерденби? Эмне? Болбойбу? Уяң агай, сиз түшүнүктүү адамсыз го, ошондойбу? Эми менин көмөгүм менен эжекеге жылуу сөз айтып кечирим сурай алыңыз. Анын эмнеси кыйын? Эмнеси кыйын? Жок, ушунча көп адамдын алдында кечирим сурабаймын. Өмүрүмдө мындай иш жасап көргөн эмесмин. Сен Уаң агай, сиз өмүрүңүздө башкалардын алдында эжекебизден кечирим сурап, жылуу сөз айтып көргөн эмес билеңиз. Мен ишене албай турам. Ишенбесең ишенбейли кой. Ал өмүрүндө кечирим сурап көргөн эмес окшойт башчы. Анда сиз өтө чектен чыккан өзүмчүл экенсиз. А? Чынын айтсам, аны менен мен таптакыр жашагым келген жок. Болду. Силер эч кимге мага акыл айтпагыла. Мен бул адам менен сөзсүз ажырашам. Ажыраштык. Эй, ата, ата. Чоң ата, чоң апа. Көргүлөчү. Үйдөн алып барышты көрүндү. Ооба, ата, чоң апа, ылдам барып көргүлө. Үйүбүздөн шайтан чыкты. Эмне ал? Ылдам тез жүрүгүлө. Бол, ылдам. Басалы жүрүгүлө. Шайтан чыкты. Ылдам. Жеңет. Менмин. Сиз мени тааныган жоксузбу? Мен Шиайту. Sen ölmüş dese men tüyme jetmey oldum go. Ejeki. Men geldim ağa. Gelgenin yaxşı oldu. Sen oşul jakta ölüp kalbay, gelgenin yaxşı oldu. Akıbız akırkı jolu görüşpey turup men Şiaytu
Kantip ele ölüp kalayın. Men tuğan ağam, benim bir tuğan ağam. Ал күнү биз ошол жерде эмгек кылып жатып, таш көтөрүп жатканда ташкын суу келип, качканга такыр жетишпей калдым. Тарс этип гана көз алдында капкара болуп, эч нерсе көрүнбөй калды. Чын эле коркунучтуу экен. Менин багым бар экен. Эсимди жыйсам, суу агызып отуруп, таштакка чыгарып салыптыр. Ал жерден кускун келип жатып, араң эс алдым. Анан ошондо ойлодум. Бул иш менен алектенбесем койдум. Муну токтотоюн дедим дагы. Анан мен качайын дедим. Лаушяу, жүрөгүң тоо экен. Сенин мунуң түрмөдөн качкандык го? Качпаганда эмне кылам? Ал жерде 2 жыл турсам өлүп калмакмын. Ай, Шияу ата, сиз келгенден кийин кайда бардыңыз? Көп жерге бардым. Кайда барбасаң ошол. Кайырчынын күнүн көрүп жүрдүм. Кийин таптакыр болбосо, жашырынып Шиянганга барууну ойлодум. Сен Шиянганга качып барсаң, анда мекенге кыянаттык кылган болор элең. Ал жылдары мен сыяктууларды кайда барбаса кармоо болмак. Ал жерден башка барар жерим бар беле. Ошону айтам. Сени ошол кезде кармап алса, сөзсүз жазаңды колуңа бермек. Болду. Сиз мени уят кылбаңыз. Муну мени кайрадан жаралуу деп коет. Ооба, билем. Ушунча жыл бою сиздер мени аябай чыдамсыздык менен күттүңүздөр. Үңдүр, сүргө, элдин баарына таркатып берчи. Бардыгына жетет. Шакек? Ар бирине бирден бер. Карачы. Ойбой, Шияу ата, байып кеткенсиз го. Бул эч нерсеге турбайт. Суу сепкенде эле. Эмне? Бул эмне дегениң?